Чыңгыз Айтматов мурасы Ааламдашы доорунда биримдикте жашоо аттуу экинчи кыргыз-казак илимий жана чыгармачыл интеллигенция форуму Ош мамлекеттик университетинде башталды. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган форум Кыргыз Республикасынын президентинин аппараты, Эл аралык түрк академиясы жана Ош мамлекеттик университети биргеликте уюштурууда. Форум 2 күнгө созулуп, анда казак-кыргыз илимпоз окумуштуулары, акын жазуучулары, өнөр адамдары эки элдин достугун даңазалап, ойлорун ортого салышып, пикир алышып, достуктун, биримдиктин мааниси тууралуу баарлашат. Учурда форумдун катышуучулары түштүк аймагындагы журналисттер үчүн уюштурулган маалымат жыйынына чогулушту. Орталық Азиядағы ең бір үлкен оқу орнында өтейін деп отыр. Мұның менің ойымша тәрбиелік мәні өте зор. Сондықтан да мына қырғыз бауырларымызға өте үлкен рахметімізді, алғысымызды айтамыз. Маалымат жыйынында 2 рет өтүп жаткан форум Ош шаарында, анын ичинде Борбордук Азиядагы эң чоң университет болгон Ош мамлекеттик университетинде өтүп жаткандыгынын мааниси терең экендигин, форумдун Ош шаарында өтүүсүнө Ош мамлекеттик университети демилгечи болгондугун айтышат. Ошондой эле жакын аралыкта Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борборуна айлана тургандыгын белгилешет. Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган түрк академиясы, Эл аралык түрк академиясы менен биргеликте өткөрүлүп аткан кыргыз-казак интеллектуалдарынын форуму. Бул биздин Ош мамлекеттик университети үчүн өтө кубанычтуу окуя болуп атат. Себеби ошол аркылуу мына ондон ашуун Казак Республикасынан ушул элдин жүгүн көтөргөн, намысын көтөргөн илимпоздор, окумуштуулар, чыгармачыл инсандар бир эле Казакстанда эмес, Кыргызстанда дагы популярдуу болгон бир топ инсандардын келип отурушу бизге өтө мындай бир кубанычтуулукту тартуулап атат. Кыргыз-казак илимий жана маданий интеллигенциясынын өкүлдөрү окуу жайынын фойесинде Чыңгыз Айтматовдун бейнесин жана чыгармаларын чагылдырган сүрөт көргөзмө менен таанышууда. Мында искусство факультетинин таланттуу окутуучулары жана студенттеринин эмгектери да коюлган. Сүрөт көргөзмөсү менен таанышкан соң коноктор залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде сахналаштырылган концерттик программага күбө болушууда. Чыңгыз ата, абийир жебин эч ким бузуп ачалгыс. Өзүбүздү мурас керен атайбыз. Биз дүйнөнүн тукумулар балдары. Буг энени ыйык тутуп жашайбыз.
атаганды үйрөттүм. Чыңгыз ата, бара жатсаң, сыноосунда чоң жолду. Кантип анан сүйөрүн созбоймун. Ашыгыма алма сунган кол менен ааламдагы ашыктыкты коргоймун. Иш-чаранын жүрүшүндө Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин чечими менен Кадыралы Коңкобаевга Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Чыган илимпоз профессор Кадыралы Коңкобаевга Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылсын. Форумдун биринчи күнү Ош мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору, профессор Канбек Исаков менен Байтурсунов атындагы Тил илими институтунун директору, филология илимдеринин доктору Эрдензада уулу Кажыбек менен эки тараптуу кызматташуу жөнүндөгү документке кол коюшту. Ошондой эле атайын казак-кыргыз достугун бекемдөөгө арналган академиялык кечи менен жыйынтыкталды. Зиягүл Болот кызы, Жолдошбек Шермаматов, Үмүт телестудиясы.